Саламатсыздарбы урматтуу угуучулар. Сиздер менен мен Уулкан Шералиева. Бүгүн биз жалпы билим берүү мекемелеринин 9 жана 11 класстарынын окуучулары үчүн коопсуз миграция жана адам сатууга каршы күрөшүү окуу модулу боюнча кеп кылмакчыбыз. Модуль боюнча бүгүн бизге конокко Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин философия жана тарых факультетинин улуу окутуучусу Карабаева Кипариса Нурадиновна келди. Саламатсызбы, Кипариса? Саламатсыздарбы? Ушул коопсуз миграция жана адам сатууга каршы күрөшүү окуу модулу боюнча бизге кененирээк маалымат берип айтып кетсеңиз. Коопсуз миграция адам сатууга каршы күрөшүү боюнча окуу модулу Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги ошондой эле солидарность борбору тарабынан иштелип чыгарылган. Бул модуль негизинен 9 жана 11 класстын окуучулары үчүн жазылган модуль. Себеби дегенде биздин Кыргыз Республикасы миграция боюнча, дүйнөлүк миграция боюнча алгачкы орундарда турат да. Бизге маалым болгондой, дүйнөдө азыр 272 миллион мигранттардын саны катталган болсо, ошолордун ичинен Кыргызстандан эле жылына 800 миң мигрант кетип турат экен чет мамлекеттерге. Эң эле көп кеткен бул Орус Федерациясы. Бул жака 700 миң мигрант жылына кетет экен. Бул түзүлүп чыгарылган окуу модулу коопсуз миграция адам сатууга каршы күрөшүү боюнча окуу модулу ошол миграцияга кетер алдындагы мигранттарды туура багытта тарбиялап, туура багытта билим берүү максатында жазылып чыгарылган. Себеби дегенде биз мигранттардын составын анализдеп карасак, 16 жаштан 29 жашка чейинки жаштар көп кетет экен. Демек, ушул жаш курактагы адамдарга көбүрөөк маалымат бериш керек болуп, мүмкүнчүлүгү пайда болду. Ошондой эле ушул жаштагы адамдар негизинен 9 класста жаңадан бүтүп кетип аткан окуучулар жана 11 классты бүтүп аткан окуучуларга туура келет экен. Дагы эмнени айта кетүү маанилүү деп эсептейм. Бул жанагы биздин жаштардын миграцияга агылып кетүү себептеринин бир катары албетте азыркы экономикалык жагдай мамлекеттеги, ошондой эле айлык акынын төмөн болушу, ар кандай дагы жашоо шарттарынын ойдогудай болбой, жакырчылыктын жогорку деңгээлде болушу дагы жаштардын чет мамлекеттерге агылуусуна көмөк көрсөтүп берип атат да. Анан ошондуктан мен ойлойм, бул окуу модулу өз убагында жазылды. Ушул окуу модулун жакынкы келечекте баардык мектептерде, өлкөнүн баардык аймактарында кеңири жайылтылып, анан кете турган мигранттарды биз туура багыт берип, буларга туура маалымат берип, жакшы окутушубуз керек да. Эми миграцияны биз токтото албайбыз. Бул тарыхый процесс. Муну моюнга алыш керек. Миграция боюнча дагы бир сыйра айткым келет. Биз алдыңкы орундарда турабыз миграция боюнча. Жанагы жогоруда айтып кеткен 800 миң адам деген бул улуттук статистикалык комитет тарабынан берилген маалымат. Ал эми бейөкмөт уюмдардын же болбосо эл аралык эксперттердин ою боюнча андан да көп мигранттардын саны болжол менен 1,5 миллиондон ашык деп жатышат. Эми бул чоң сан.
6 миллиондан бир аз ашыгыраак калкы бар Кыргызстан үчүн өтө чоң сан болуп эсептелинет. Эми ошондуктан биз келечекте өзүбүздүн жарандарыбызды туура жолго салып, жанагындай легалсыз миграциянын жаман бир каналдарына түшүп албаса экен, же болбосо кулчулукка сатылып кетпесе экен, анан барган мамлекеттен өзүнүн эмгек укуктарын жакшы билип алып, аларды талап кылса экен деген эле оюбузда да. Ошондой эле жумуш камсыз кылган адамдардан өзүнүн айлыгын өз убагында алса экен. Анан дагы бир мындай жагдайлар болуп калат. Зыян адамдын өмүрүнө коркунуч келтире турган жумуштарга салып кое турган болсо биздин кыргызстандык жарандарды, анда биздин жарандар өзүнүн укугун туура биле турган болсо, анда алар компенсация сураш керек, убагында айлыгын алыш керек, эмгек шарттары менен туура таанышып чыгыш керек, эмгек мөөнөтү тууралуу, жашоо шарттары тууралуу, ошонун баардыгы бул азыркы түзүлгөн коопсуз миграция окуу модулунда жакшы камтылган. Себеби дегенде бул окуу модулу негизинен 4 сабактан турат да. Ошо биринчи сабагы толугу менен миграция деп эмнени айтабыз, миграциянын кандай формалары бар, ички миграция дегенибиз эмне, тышкы миграция дегенибиз эмне, анан миграция кайдан келип чыгып атат, адамдар эмне үчүн көп кетип атат биздин Кыргызстандан. Ошол себептердин баардыгын туура, ачык, айкын биз окуучуларга жеткизе алабыз. Анан экинчи сабактын аталышы бул легалсыз миграциянын кесепеттери деп аталат. Бул түздөн түз ошо коопсуз миграция тууралуу биз туура маалымат бере алабыз да. Кайсыл учурда биз мыйзамдуу түрдө өлкөнү таштап башка чет мамлекетке чыгып кете алабыз. Биздин документтер туура болуш керек. Биздин жарандардын алып кете турган ошол жанагы чакыруучу өлкөлөрдүн компаниялары болобу, же болбосо жалпысынан эле жумуш менен камсыз кылуучу адамдар мыйзамдуу түрдө чакырып, мыйзамдуу түрдө аларды иштетиш керек. Анан биздин жарандар жанагындай кулчулукка туш болбош керек, өздөрүнүн укугун туура билиш керек. Ошол тууралуу бул экинчи сабакта легалсыз миграция тууралуу кенен кесир түшүндүрүлөт. Үчүнчү сабактын аталышы бул эмгек укуктары деп аталат. Бул логикалык жактан абдан туура түзүлгөн сабактардын аталышы. Ошо миграция эмне экенин билип, легалсыз миграциянын кесепеттерин туура түшүнгөндөн кийин ар бир мигрант өзүнүн укугун жакшы билиш керек. Адам өзүнүн эмгек укуктарын жакшы билсе, жумуш менен камсыз кылган адамдар менен тең тайлаша бир деңгээлде сүйлөшө алат. Анан 4-чү сабактын аталышы бул Евразиялык экономикалык биримдик алкагындагы эмгек миграциясы деп аталат. Бул аталыштагы бекеринен ушундай болуп шартталган жок. Себеби дегенде эмгек мигранттардын көпчүлүгү Россия Федерациясына көп кетишет. Андан кийин Казакстан деп белгиленет, Корея Республикасы, Туркия мамлекети, анан Европа өлкөлөрү, анан азыркы кезде биздин кыргыз мигранттар керек болсо Америка Кошмо Штаттарына чейин жетишип атат. Анан биринчи орунда турган жанагы Россия Федерациясына, анан Казакстанга кеткен мигранттарга биз ошол барган өлкөнүн мыйзамдары тууралуу так маалыматтарды берип үйрөтүшүбүз керек. Анткени ар бир өлкөнүн өзүнүн мыйзамдары бар, өзүнүн кабыл алган конституциясы бар, ар бир өлкөнүн өзүнүн эмгек кодекстери бар. Ошол тууралуу биздин окуучулар жакшы маалыматтарды алыш керек деп ойлойм. Жоогуңузга чоң рахмат. Айтып кетсеңиз, ушул модуль башка көптөгөн модулдардын арасынан эмнеси менен айырмаланат? Окуу модулунун түзүүчүлөрү
билим берүү министрлигинин стандарттарын толугу менен колдонушкан. Бул окуу модулунда бүт керектүү окуучуларга керектүү болгон методикалардын баардыгы колдонулат. Мисалга алсак, интерактивдүү методдор, мээге чабуул деп коебуз, брейнсторминг методу жакшы колдонулат. Ошондой эле ар бир сабактын ичинде ролдук оюндар деп коебуз, ролдук оюндар абдан кеңири колдонулган. Мында окуучулар ошол миграция тууралуу ар кандай бир сюжеттерди чыгармачылык менен иштеп чыгарышып, ар бир окуучу ролго кирип, бир образга кирип аткаруу менен, мен ойлойм, миграциянын маңызын, анын көйгөйлөрүн жакшы түшүнө алышат депчи. Анан ошондой эле баягы советтик билим берүү системасынан дагы бир аз ыкмалар бар. Ал жана карточкалар оюндары, карточкаларга жазып алышып окуучулар, анда да өздөрүнүн ойлорун эркин билдирип, бири-биринин арасында мындай эркин сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт да. Ошондой эле азыркы заманбап методикаларынан бири болуп эсептелинген дагы бир жагдай, бул жанагы видеороликтер да кошулган. Видеороликтер мигранттардын турмушу тууралуу. Мен ойлойм, ошо видеороликтерди көрүү менен окуучулар, анын арасындагы болочок мигранттар миграциянын маңызын, анын жанагы туура эмес эгер жолго түшүп баратышса, анын кесепеттерин, өздөрүнүн укуктарын кандайча туура пайдаланыш керек, ошолорду жакшылап сүңгүп кирип, жакшы түшүнүктөргө ээ болушат деген ойдомун да. Демек, ушул тарабынан карай турган болсок, коопсуз миграция окуу модулу башка окуу программаларына караганда, башка окуу модулдарына караганда абдан жакшы, мыкты, сапаттуу, азыркы бир заманбап ыкмалар менен түзүлгөн, азыркы шартка ылайык, азыркы мынагы миграция проблемасын толугу менен чагылдырып, окуучуларга толук маалымат бере турган, өтө актуалдуу, жакшы жазылган модуль деп кабыл алыш керек. Ушул азыр коопсуз миграция жана адам сатууга каршы модулдун келечегине койгон максаттары кандай? Баарыбызга белгилүү болгондой, Кыргызстандын түштүк аймагынан мигранттар көп санда кетишет. Ошол себептен биз инсан лейлек коомдук фонду тарабынан жогоруда айтып кеткен окуу модулун биз ишке ашырып жатабыз. Азыркы күндө 500дөн ашык социалдык кызматкерлерге, ошондой эле социалдык педагогдорго, коомдук активисттерге, анан жаңыдан кайтып келген мигранттарга биз ушул окуу модулдарын окуттук. Ошондой эле баса белгилей турган нерсе, 2000ден ашык окуучулар биздин коомдук фонд тарабынан билим алып чыгышты. Бул дагы чоң жетишкендиктердин бири болуп эсептелинет. Анан алдыга коюлган максаттардын бири болуп, бул күз айларына чейин дагы 2000 окуучуга ушул окуу модулу туурасында туура маалымат берип, алардын билимин өркүндөтөлү деген ой максаттарыбыз бар. Кипариса, ушул алдыга койгон максаттарыңыздарга ийгилик каалайбыз жана ушул баары ишке ашат деген ойдобуз. Угармандарга эскерте кетсем, бүгүн биздин студияда Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин философия жана тарых факультетинин улуу окутуучусу Карабаева Кипариса Нурудиновна болду.
Биз менен болгонуңуздар үчүн чоң рахмат. Сак саламатта болуңуздар.